Саламатсыздарбы? Бүгүнкү пресс-конференцияга чыгуумдун себеби мен атайын Бишкек шаарынан Ошко келдим. Суранып ушул Улут ЛТР каналынан ушул Садыр Нуркожоевич сизге чыгуумдун себеби бул 2016 жылда кылмыш катталган. Февраль айында ламбат иштеткен Бапиева Алмакан аттуу эженин өлүмүнө күнөөлүү башында шектүү деп саналып, кийин күнөөлүү деп табылып, жолдошум ушул өмүр бою эркин ажыратылып кетти. Кадыр Досонов деген ушул ОПГнын колунда иштеген балдарынын бир показаниясы менен окуяны кыскача айта кетсем, күйөөм машинаны сатып иштечи. Эженин колунда Жолдошбаев Тилек деген ушул күйөөмдү подстава кылган бала эженин колунда иштечи. Эжеге менин күйөөм кандай байланышы бар, эмне себептен бул ишке аралашып калганын айта кетсем, эжегеден машинага залог коюп, эжеден акча алган. 2 окууну бүтүп, ошондо дагы 3-чү окууну окуп, РУЦТу окуп жаткан мезгил болчу. Үй бүлөнү багыш керек, иштеш керек болчу. Эже баягы акчанын тартыштыгынан улам эл катары эле ламбат машина коюп акча алган. Эженин өлтүргөндөн кийин түнкү саат 3-4 чамасында эженин телефону менен менин күйөөмө СМС келет. Эженин телефонунан биринчисинде чалганда күйөөм алат, телефонду алса өчүрүп коет, анан кайра СМС келет. Ушундай машинанын центр жакта турат, ключту таксиде берип жиберип үйүңө алып барып токтотуп кой деген СМС келет. Баягы күйөөм жаман ойдо жок эле макул дейт. Бирок күйөөм турган жерге таксист алып келип берет ключту, машинаны үйгө алып келип токтотот. Эртеси күнү обедтен кийин саат 3төн өткөндөн кийин эженин ишканасына алып барат. Бирок телефон жалса будап кетет, эч ким албайт. Ишканасына барса ишканасы өчүк. Анан балдарын алып барып берет машинаны. Ошентип 48 саатка камалды. Анан тиги Жолдошбаев Тилек менен менин күйөөмдү экспертиза салышты. Күйөөм таза чыкты. Тиги бала кармалды. 1,5 ай өткөндөн кийин кайра тергөөгө чакырышты күйөөмдү. Ошо менен ушул күнгө чейин азыр камакта отурат. Мен сотто кандай эме четим чыккан ошондо? Немеси кылмышка тиешеси бар болуп чыкканбы? Тиешеси бар деп бул баягы Жолдошбаев Тилектин берген көргөз показаниясы менен эле кандай көргөзмө берет? Бул биринчисинде өзү жасаган деп показания берет. Анан 2-3-үчүдөн кийин бул показаниясын алмаштырып баштайт. Менин күйөөмдүн жанында Ибраимов Элзар деген баланы да кошот. Ал менин күйөөмдүн досу, опер болуп иштеген бала. Ал баланы териштиргенде ал именно ошо кылмыш болгон күнү Оштон чыгат. Менин күйөөм концертте болот ошол маалда. Анын свидетелдери дагы бар. Алар келип өздөрү показания берип кеткен алар дагы. Бул жерде концерттен кийин анан кийин машина жетип берет. Ооба, концерттен кийин саат ошол 22-синен 23-үнө болуп атат, февралдын. Саат ошо 2-3төн кийин СМС келет өлгөн эженин телефонунан. Анан машинаны үйгө алып келип коет, кадимкидей эртеси күнү алып барып берет. СМС ким жазган болот? Тиги Жолдошбаев Тилек мойнуна алып полный показаниясын берет биринчисинде. Кандай кылган, эжени кантип өлтүргөн, үйүнүн замогун алмаштырган эженин. Ал жерде эженин өзүнүн эме суточный квартира деген үй бар экен, домдо 4-этажда. Ошол жерде өлтүргөн деп берип атат. Анан бул нерсени Искуар каналы 2016 бар тарткан. Мен ошону YouTube'дан таппай калдым. Ошол кезде баягы менин деле башым жетпепти чындыгында. Же скачать этип албапмын, же тартып албапмын бир нерсеге, өчүп кетет деген ойдо жок болчу да. Эми ошол видеону таппай атабыз да. Ошол жерде Жолдошбаев Тилек колун наручникте, кадимкиде понятойлор менен барып, кайсы жерге алып барган, кандай кылып өлтүргөн, кайсы жерге барып өрттөгөн, полный айтып берген. А менин күйөөм ошондо деле айткан, мен эч кандай тиешем жок бул өлүмгө. Мына айтып атам, бир ушул Жолдошбаев Тилек ОПГнын берген показаниясы менен мен камалып отурам деп ошондо деле айткан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бир эле показания менен атат. Мойнуна да алган эмес. Анан баягы ошол кезде эми мындай ачыгын айтканда телефон иштетишчи. Анан красный черный деп бөлүнүшчү булар. Менин күйөөмдү красный деп буну башка камерага отургузат. Урду, сокту, зордук, зомбулук аябай көп болду күйөөмө. Жалал Абадтын СИЗОсунан Оштукуна алып келип которушту күйөөмдү. Ошто келгенинде Казак деген бар экен. Ошого мен акча ташып жүрдүм. Эмне себептен ташып жүрдүм?
эмне үчүн мен Верховныйга мындай кайрылбай жүрдүм кассацияга. Чорныйлардан чындыгын аябай корктук биз. Үй бүлөсү менен үй бүлөңдү жок кылып кетем деген коркутуулар болду. Күйөөм болсо ал өзүнүн өмүрү менен алышып гана жүрдү эменин ичинде. СИЗОдо күндө эртең менен өздөрүнүн тилинде айтканда гулкага чыгарат экен дагы. Күйөөм жалгыз болот. Тигилер жалаң ушу положение смотрящий дегендер ошол маалдагы мынчанын акча коесуң, болбосо мойнуңа аласың. Ушундай бир эмеде коркунучта отурду. Анан кийин Бишкекке которулду. Оштун СИЗОсунан Бишкекке барып 2 жылдай подвалда отурдум. Закрывашка деп коет экен. Закрывашкада только 1 эле адам отурат экен. Түн ичинде ошо бир орус баланы киргиздирип, анан кийин өмүрүнө ошо кол салуу болот. Ошол кезде беттеринде азыркы тапта шрамдары бар беттеринде, жаактарында. Кудай сактап аман калды ошол нерседен. Анан ошол кезде Тилек сыртка чыга элек болчу, Жолдошбаев Тилек. Анан 2023-жыл Камчы Кыдышаевич уже баягы каралар менен күрөшүп баштаганда мен чыгып баштадым, эки жактарга кайрылып. Ошону арадан уже 7 жыл, 8 жыл өткөндөн кийин мен чуркап баштадым. Анан бардык жерге барсам, эмнеге кеч, эмне үчүн ушуга чейин кайрылган жоксуң деген суроолор баардыгына берилип, бирок мен айтып атам, алга чейин мен балам менен өзүм жашып болдум ошол кезде. Күйөөмдүн өмүрү үчүн мен бардык нерсеге даяр болуп, ошону гана өлтүрбөс экен деп мен түрмөгө каттап жүрдүм. Акчасын алып барам, тамагын алып барам. Анан бул эжени Кудайым буйруп, бул эжени мага жолуктурду. Анан бул эже бүт жол жобосун көрсөттү, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Ошол күнгө чейин азыр адилеттүүлүк таппай келип атабыз. Мен сотко кайрылтасың кайра. Верховныйда каралганбы? Верховный каралды. Верховныйдагы ошо өмүр боюна кесилди. Күчүн да калтырып койду. Биз ошол 5 томдук кылмыш ишти анализ жасатып, кайсыл жерде эмнелер калып кеткен баардыгын далилдеп, факты кылып алып барып берген учурда дагы биздикин күчүн да калтырып койду. Теги Жолдошбаев Тилек биринчи, экинчи инстанциядагы күйөөм экөөнүкү тең окшош. Аныкын экинчи Верховныйга келгенде 20 жылга алмаштырып атат. 20 өмүр бою тартылган өкүлдү 20 жылга алмаштырып туруп, 23-жылы бул райымдуулук менен эркиндикке чыгып кетип атат. Менин күйөөмдүкүм болсо бизде бусканга деле негиз бар болчу. Мен ушу Верховныйда ушунча жалындым. Мага актап бербей эле койгула, мейли ошончо жыл өттү, актап бербей эле койгула, хотя бы бузуп бергиле, же бир срок бергиле деп жалдырадым ошол жерде. 3 судья отурду, эми улгайып эле калган судьялар экен. Суроо да берилген жок, угуп да койгон жок. Мен 6 жашы жете элек балдарым бар. Түрмөгө чейин 3 бала, андан кийин 3 бала төрөлдү. Кечеги жакында президент тарабынан эне даңкы деген медалын алдым. Балдарым эл катарында жашынакай кылып багып, чоңоюп, жашынакай кылып карайм балдарды. Ушул ишке тиешеси бар болсо, мындай логически ойлогондо мен өзүм деле аял киши ошол кезде жаш болчумун. Ушул ишке ушунчалык чуркабайт болчумун мен. Мен Кудайдын алдында бул ак таза мен акырына чейин чыгам деп, азыр Садыр Жапаровго да кайрылып атам, УКМКнын төрагасы Камчы Кыдышаевичке да кайрылып атам. Ушул ишти дыкаттык менен өзүңүздөрдүн көзөмөлүңүздөргө алып текшерип бериңиздер деп. Бул Жолдошбаевдин Тилек мүмкүн артында дагы башка кылмыш иштери бар чыгар. Бул акча менен бүт нерсени жабат экен. Бул кылмыш иштен чыгып кеткенден кийин 23-жылдын башында Жалал Абадда бир бизнесмендерди вымогать этип УКМК тарабынан кармалган. Бирок ал жактан дагы 5-6 ай эле отуруп, кайра эркиндикке чыгып кетти. Азыркы учурда сыртта жүрөт. 2020-жылы Жолдошбаев Тилек бир 2 адвокат алганбы, кыскасы кассациялык даттануу менен кайрылат. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьялары аркылуу өмүр бою жазасы эркиндигинен ажыратылган Жолдошбаев Тилектин жазасы 20 жылга өзгөртүлөт. 20 жылга. Болбосо уюшкан топтогу кылмыштын мүчөсү иштин материалында так даана өзү айтып атат, мен кылганмын дейт. Ошол нерсенин бардыгын. Бирок кандайдыр бир негиздер менен 20 жылга алмаштырылат. 20 жылга алмаштырылып, ал 2022-жылы түрмөдөн абактан чыгат. Чыгып, азыр бүгүнкү күнгө чейин эркиндикте, боштондукта. Мен акыркы кайрылуум ушул атайын Бишкектен Ошко келип, ушул улуттук телекомпанияга келип, биздин ажообуз Садыр Нуркожоевич өзү көрүп калса экен деген үмүтүм аябай чоң. Садыр Нуркожоевич жана УКМКга төрагасы Камчы Кыдышаевич сизден үмүтүм аябай чоң. Мен 10 жылдан бери менин жаштыгым өтүп кетти ушул иш боюнча. Мен ушуну акырына чейин жетем деп
Мен судьяларга акча бербегенин себебим эки дүйнө тең биздин жүзүбүз жарык болсун. Менин да бала чакаларым бар. Эртең күнү алар да турмушка чыгат. Мен келин алам. Ошондо биздин жүзүбүзгө ушу атасы ушундай эле, ушинтип камалып чыккан эле деген нерсени мен каалабаймын. Мен ошону акырына чейин жетем деп, актын агына чыгып адилеттүүлүк орносун деп мен ушул күнгө чейин бутум жеткен жерге чейин мен чуркап атамын. Сиз ушул нерсеге өзүңүздүн деле башыңыздан өткөн ушул нерсе. Айгүл Жапарова плакаттар көтөрүп ак үйдүн алдында канча жүрдү, жамгырда, карда карабастан. Мен да куду сиздин ушул аялыңызга окшоп мен да азыр Жалал Абадка барам, Ошко келем, жаңы жерге барам, Молдованакова барам. Күйөөм кайсыл жерде отурса ошол жака барып дарысын таштайм, тамак ашын таштайм. Ушул ишти дыкаттык менен өзүңүздөр көзөмөлүңүзгө алып, мына кече күнү Айсулуу Мукажеваны өлтүргөн кылмышкерди бир пас деле изилдеп таап чыгып койдуңарбы? Эмне үчүн биздикине келгенде ушундай кылбайсыңар силер? Бир айга 15 күнүн ичинде териштирип койдуңарбы? Биздикине уже 10 жыл болуп атат. Мен ишимди дагы ушинтип карап бериңиздер, өтө суранат элем, бирок Жалал Абадтан эмес, Бишкекке УКМКга алдырып бериңиздер ушул ишти. УКМК өзү тергезме, Жалал Абадка ишенбеймин мен. Мен Жалал Абад бир Жалал Абад, бир Бишкек болуп мен каттай бер, мен уже эч нерсем калган жок мен. Мен балдарды так зоргодом, карап атам. Да, Кудайга шүгүр, ата-энем бар экен. Мен ошо өтө суранат болчумун. Биздин ишибизди ошол жака алып барып, дыкаттык менен текшерип, чыныгы кылган кылмышты Жолдошбаев Тилек, Адылбекұлы Кадырбек камалышын мен өтө суранам. Аркасын изилдеп тактап, чыныгы кылган кылмышты өзүнүн мойну менен жазасын аткарсын. Менин күйөөмдү эгер ушундай тактап иштей турган болсоңуздар, менин күйөөм жөн эле акталып чыгат. Мен ошондо жогорку соттон да сурандым ошондо. Мен мейли актап бербей эле койгула, хотя бы бузуп бергиле, акырына чейин чыгам мен бул иштен деп. Ошондо 3 судья ойлоду ошойт. Ошондо да Верховный сотко эжекебиз эле барганбыз. Бул Орозовдун эч кимиси жок, чуркай турган эч кимиси жок. Аялдын колуна эмне келмегиле, чуркай албайт деп биздики күчүндө калтырып койду. Жок, андай эмес. Мен Канчабек Кыдыршаевичке жана Садыр Нуркожоевичке ишенип мен акырына чейин кетип атам. Мейли Жолдошбаевдин колунан эмне келсе келсин, өлтүрүп салсын, мен акырына чейин барам ушул иштен. Мен өтүнүп суранам. Ушул ишти дыкаттык менен карап, мага бир байланышка чыгасыздарбы, орган тараптагылар кайсы маалда чакырсаңыздар, мен кайсы күнү болсо барып, эмне болгон, кандай болгон мен полный бетине да коюп беремин. Менден канча сом акча алганын, казактын кимге канча акча алып барып бергенин, кайсы жерде эмне болуп бычак жегендерин мен бардыгын билемин. Жаш болсом да мен көп нерсени көрдүм, ал түрмөсүн дагы көрдүм, саясатын дагы көрдүм. Мен Ак үйгө да каттадым, Көк үйүнө да каттадым. Жайды кышты дебестен ушул иш боюнча мына 10 жылдык өмүрүм өттү менин. Кайдыгерлер карап койбоңуздарчы, сизден суранам мен. Мен ушунчалык жалдырып атам, мен уже башка чамам калган жок. Мен акыркы үмүтүм ушул. Даже менен Садыр Нуркожоевич экөөңүз эле калдыңыздар. Мен даже могу орган тараптагыларга да ушу ишенбей калдым. Мен жакшы эле кабыл алышат экен, бирок сен кеткениңден кийин өздөрү билген жасашат экен. Мен акыркы сөзүм ушул.